Саламатсыздарбы, урматтуу кыргыз эли, мен Маматова Динара. Учурда өз жарандык укугумдан пайдаланып, урматтуу мугалимдерге өзүмдүн кесиптештериме мен кыскача кайрылымды жасагым келип турат. Урматтуу мугалимдер, өзүңүздарга белгилүү болгондой, шайлоо учуру дагы жакындады. Ар шайлоодо негизги үгүттөө иштерин бир мугалимдерге жүктөлөт. Урматтуу мугалимдер, бул жолку шайлоо жөнөкөй шайлоо эмес. Бул жолку шайлоо кыргыздын тагдырын чечүүчү шайлоо. Бул жолку шайлоо эң маанилүү шайлоо болгондуктан мен өзүмдүн кесиптештеримди туура үгүттөө иштерин жүргүзүүгө чакырат элем. Кичинекей акчанын кулу болбоңуздар, же болбосо жумуш ордубуздан ажырап калабыз деген кыска ойго барбаңыздар, урматтуу мугалимдер. Кыргызга чыныгы күйгөн, кыргызга чыныгы иштеп берген лидерди алып келүү үчүн өз салымыбызды кошолу. Аллахымдын астында дагы биз эң туура багытты тандаган болобуз. Анан менин экинчи кайрылуум бул менин өзүмдүн бир туугандарыма, балдарыма жана мени тааныган дос жарларыма. Урматтуу бир туугандарым, кичинекей акчанын кулу болбойлучу, күнүмдүк жашоону ойлобойлучу. Макул силерге ошол партиялар канча акча сунуштап жатат, ошол акчаңарды айткылачы, макул мен силерге ошол акчаны салайынчы. Үчүнчү менин кайрылуум урматтуу кыргызымдын мырзаларына. Бизде макал бар го, кайсы улуттун жүдөө көрсөңүз айыбын, ошол улуттун мырзасына, эркегине койгон айыбын деген. Урматтуу мырзалар, мынандай болуп биздин жаш кыздарыбыздын, апа эжеңердин, карындашыңардын талаа тентип, кара жумушта иштелип жүргөнүнө силер күнөөлүүсүңөр. Себеби мындай шайлоо учурунда болор болбос акчага олигархтардын артынан чуркап үгүттөө иштерин жүргүзөсүңөр. Чыныгы азыркы бийликке оппозиция болуп, чыныгы кыргызга иштеп берем, өлкөнү өнүктүрөм деген лидерлерди силер колдобойсуңар. Ошондуктан мынандай болуп талаа тентип кыйналып жүрөбүз. Мунун баарына силер күнөөлүүсүңөр, урматтуу мырзалар.